Кариб деңизиндеги Метью боронунун кесепетинен Кубада 13 киши жараланды. Ылдамдыгы саатына 230 километрге жеткен шамал бактарактарды кулатып, электр чынжырларын үзгөн. Деңиз толкундап жээкте жайгашкан турак жайларын суу жууп кеткен. Учурда жергиликтүүлөрдү кооптуу аймактардан көчүрүү иштери уланып жатат. Бул дүйнө боюнча аба ырайы тууралуу кыстырма маалымат болду. Эми Кыргызстан жана ага кошуна жайгашкан өлкөлөрүндө кандай аба ырайы күтүлөт? Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Кошуна өлкөлөрдүн бири Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында жаан-чачын күтүлбөйт. Бирок Ак Сууда асманды булуттар каптап турат. Казакстандын Борбор калаасы Астанада асманды кара булут каптап турганы менен жаан качан жаашы белгисиз. Алматы шаарында эртең менен күн ачык болгону менен түштөн кийин күн бүркөлөт. Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө жаан каттуу жаашы ыктымал. Калган аймактарында күн чайыттай ачык болуп, абанын температурасы 20 градустан жогору болмокчу. Түркмөнстанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу аба ырайы жылуу. Мисалы, Ашхабад шаарында абанын температурасы 26 градусту көрсөтүп турат. Тажикстанда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Душанбеде күн ачык болсо, Хорокорөндө жаан жаап, абанын температурасы кескин төмөндөйт. Баткенге жакын жайгашкан Ходжент шаарында күн бүркөө. Кыргызстанда 7 октябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Нарын областында жана Тоол райондордо айрым жерлеринде бир аз жаан жаайт. Калган аймактарда асман ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Аба ырайы тууралуу кабарым ушул болду. Кайрадан көрүшкөнчө.